Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың өмір баяны, өмір жолы, сирасы сабағын улантабыз. Бүгін 3-ші сабақ Ибн Кафир рахмахулланың Әл-Фусул фи сирати Расул деген китебінде. Бұға чейінгі сабақтарымызда Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың негізелі Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың сирасын оқудағы пайдалар, артықшылықтар, аның қаншалық деңгейде зарылдық екенін ошол бойынша өткөнбүз. Андан кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың аттарының маанилерин өткөнбүз. Андан кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың нарк насили, ата теги, урусу жана ошол аттарынын маанилери, жана алар кайсы сахабалар менен биригет. Ошондой дагы да ошол Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдын насабында, ата тегинде жүрөбүз. Биз айтканбыз, ошол Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 20-чы атасы, бул 20-чы чоң атасы бул Аднан. Бүт арабтар уруулары ушул Аднанга келип такалат. 20 атасына чейин эч кандай хилаф, алымдардын ортосунда талаш, кайчы пикирлер жок. Ижма менен дагы жалпы сахаба, табииндер, алымдар ушул атка 20 атка чейин бекем. Ибн Кафир рахмахулла өзү да ушул нерсени айтат. Жана ошол 20-чы атасына чейин, чоң атасына чейин сахабалар менен, кайсы сахабалар менен бириккендиги, ошол эле Умар ибн Хаттаб, Халид ибн Валид, канча бир нече деген чоң сахабалар менен өзүнүн энеси Амин энебиз, Хадижа аялы радиаллаху анха бириккен жерлерин эскергенбиз. Айтып кетүүчү нерсе, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул аталары 20-чы атасына чейин ушул өзүнүн аттары менен эмес, лакаптар менен таанымал болгон. Ушу китептерде да жазылганда, лакап дегени сыпат менен же бир жакшы кайсы бир иш менен таанылат адамдардын арасында. Ал атын адамдар унутушуп, ошол таанылып калган, кылган иши менен же ошо менен лакап болуп таанылып калган. Мисалы, чоң атасы Абдул Мутталиб, Хашим, анын атасы бүттүгү Кусой, ушунун бардыгы ат эмес да. Булардын баары лакаптар. Мисалы, Абдул Мутталибтин аты, чын аты Шайба болгон. Бул атасы менен ушу Ясрип, азыркы Сирия, Шам өлкөлөрүнө ошол жактан атасы өтүп кеткен. Бул ошол жакта калып калган 7 жашына чейин. Андан кийин апасы менен жашап, ал жерден 7 жашка чейин. Атасынын бир тууганы бар, Мутталиб деген. Сиздерге ошол чоң атасы, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чоң атасын аталып атат беди. Мутталиб деген ошо чоң атасынын абакеси деп коёк кыргызча. Ала келген да Меккеге алып келатып, ал киши ошо атасы өлгөндөн кийин алыс сапар жол, ошо кийими кирип болуп, жүдөө болуп кирип келген Меккеге. Ошо абакеси алып киргенде адамдар көрүп, бул Талиптин кулу турбайбы деп ошентип Абдул Мутталиб деп аталып калган. Болбосо мунун аты Шайба болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чоң атасынын аты Шайба. Бирок эмне үчүн Абдул Мутталиб болуп аталып таанылып калды же? Абд деген кул деген сөз, ал эми Мутталиб деген ошо Мутталибтин кулу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чоң атасынын ушинтип аталып калган себеби. Ошол күндөн баштап мына Меккеге кирип келгенде бир кул алып келди тиги жактан деп ойлогон. Бул башка бир риваяттарда да айтат. Баланын кийимин көрүп, немесин көрүп, уялып деле ага жооп берген эмес дейт. Ошентип Мутталибтин кулу деген ат менен таанымал болуп кеткен. Анан бул жерде бир айтып коючу нерсе туугандар. Кээ бир адамдар ушундай нерседен алып алып, Мутталибтин кулу десе, анда биз деле Расулдун кулусу, мисалы Абды Расул деп, же баланчанын кулу, тигинченин кулу деп ат кое берсек болот турбайбы? Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чоң атасы деле Абдул Мутталиб болуп атпайбы деген интернет тармакта кээ бир туура эмес түшүнгөн адамдар ушундай сөздөрдү айткандар бар экен. Бул туура эмес. Эч убакта бир гана биз кулдукту Аллахка гана таандык кылып коебуз. Ал эми Аллахтан башка нерсеге таандык кылып койгон болбойт. Мисалы, кыргыздарда барбы ушундай аттар, мисалы, баланча кул, тигинченин кулу, мынчанын, мындайдын кулу деп ошондой аттар болбойт. Аллахтын кулу, ушундай Абдулла, Абдурахман, Райымда Аллахтын кулу, ушундай сыяктуу аттарды койсо болот, Аллахтан башка койгон болбойт. Ал эми ушуну далил кылып келтиргендер, алар адашат. Бул ат эмес биринчиден.
бул жөн эле лакап болуп калган. Бул лакап болуп аталып кабар ретинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абдул Мутталибтин баласымын деп айткандыгы ошентип кул деп айта бергенге уруксат дегенди билдирбейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам муну кабар ретинде айткан. Ошол чоң атасы элге ошондой лакап менен таанылгандыгы үчүн. Негизи эле ошо исламга чейинки доордо ат коюуда лакапка маани берүү аябай кенен таркалган. Ошол нерсе аябай арабтарда сиңип кеткен бул нерсе. Эмнеге себеби дегенде бул Аллахтан башка нерсеге кул кылууга, мындай айтканда ширк дейт. Кудайдан башка нерсеге сыйынууга, сыйынуу ошо жүрөк менен болот, амал менен болот, тил менен болот. Ошого эшик ачуу болот да. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорунда бир нече деген сахабаларды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү, башка сахабалар бул улуу түшүнүктү түшүнгөндө аттарын өзгөртүшкөн. Жахилияда ушундай аттар менен калып калгандар болгон. Мисалы, иттердин кулу же күндүн кулу деп Абдурахман ибн Самра деген аны Абдурахман кылып пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзгөрткөн. Күндүн кулу деген бар эле, аны дагы атын өзгөрткөн. Кайсы Аллахтан башка нерсеге таандык болуп кулдук айтылган нерсе болсо, ошонун бардыгын өзгөрткөн. Абдул Мутталибтен кийинкиси, андан чоң атасы ушу Хашим болуп таанылган. Хашим. Мунун дагы аты Амр. Бирок Хашим болуп таанылгандыгы бул адам аябай стратег болгон, көрөгөч болгон, соодагер болгон. Курайш элине чоң бир биягы Европа, Шамдан баштап нар жагы Африка, Эфиопияга чейин ушу жолдорду ачууда жана каравандарга жол ачып берүүдө мындай жолдорду иштеп чыккан. Соода жолдорун ачып берген араб элдерине, аябай берешен болгон адамдарга. Келишимдерди жакшы түзгөн, башка уруулар менен, башка улуттар менен берешен болуп, жакшылыкка ошо үстүнө келген байлыктарын таркатып, кээ бир учурда ачарчылык болуп калганда өзүнүн кампасындагы нерселерин бөлүшүп, бул Хашим деген ат менен таанылган бул дагы. Ошо берешендиги менен, элге болгон кызматы менен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул 20 атасына чейин тарын эмес, ушул лакаптарын өзү түшүндүрүп берсе, өзүнчө бир убакыт кетет. Кээ бирлерин гана мисалдап берип атабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 20 атасына чейин алымдарда хилаф жок дедик. Бул ушул Аднанга чейин. Ал эми Аднан болсо, бул Исмаилдин урпактарынан болот. Исмаил бул Ибраим алейхиссаламдын балдары, Исмаил Исхак деген. Ал эми Аднандан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 20 атасынан баштап Исмаилга чейин алымдардын ортосунда хилаф. Аттарын атоодо дагы ирети менен айтууда дагы. Ошон үчүн Имам Бухари рахимахулла өзүнүн Сахих китебин ачканда да ушул бир бабында тек кана ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ата тегин атаганда ушул Аднан 20 атасынан чейин гана атаган. Андан ары Аднандан баштап ары Исмаилга чейин атага эмес. Кээ бир китептерде атагандай. Себеби ал жакта хилаф так нерсе жок деп. Курайш урусу, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул Курайш урусунан болгон. Бирок бул Курайш урусу алымдар айтат, ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 10-чу атасы Фихр ибн Малик ушул жерден токтолот. Курайш урусунун негизи топтолгон жери таандык болгон ушул. Кимде ким 10-чу атасы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Фихр ибн Маликке келип такалган болсо, ошого таандык болсо, ал Курайши болот. Бул адам дагы ошол араб элин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ата тегиндеги мурунку урууларды ушу Курайш элин жыйноого, ошолордун башын бириктирүүгө дагы себеп болгон. Тарыхта ушундай деп эскерет. Мындай айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам туугандар аябай шарапаттуу, ата теги ардактуу, араб элинде орду бар уруулардан болгон. Себеби пайгамбарлардын чыкканы мурунку тарыхта эле бир жаман уруудан же болбосо бир нарк насили көө жамылып калган жаман жерден андай чыккан эмес. Бүттүү шарапаттуу уруулардан чыккан. Куллу ман ла янсаб иля ибн Малик фахуа лейса Курайши. Ушун сөзү бар. Кимде ким ушул Фихр ибн Маликке таандык болбосо, ал Курайш эмес деп. Исмаилдин урпактарынан, Исмаилдин урпактары Кинана Исмаилдин урпактарынан. Бул хадисте да тасталып келет, буга далил бар деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муслимде келген хадисте Вафила ибн Асқа пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Инналлаху истафа Кинаната мин валади Исмаил." Аллах таалам Кинананы Исмаилдин балдарынан тандады. "Вастафа Курайшан мин Кинана." Ал эми Курайшти болсо ушу Кинанадан тандады. "Вастафа Курайш бани Вастафа мин Курайш
Бани Хашим. Ал эми Курайшты болсо ушул Бани Хашимдин балдарынан тандады. Вастафани мин Бани Хашим. Ал эми мени болсо ушул Бани Хашимдин балдарынан тандады деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү айткан. Ал эми Кинана бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 13-чү атасы. 13-чү атасы. Сиздер билесиздер, туугандар, арабтар өзү экиге бөлүнөт. Кахтания, анан Аднаниялар болот. Кахтаниялар булар Хадрамаут, Шабан, Саба, Рабия, Мудар деп. Ал эми Аднандар булар чыныгы арабтар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын исламы. Ал эми Аднандан өйдө чыккандардын баары ушул хилаф бар деди. Себеби эмнеге буга токтолуп атабыз, туугандар? Айрым сира китептерде ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ары Исмаилден Аднандан баштап 20-чы атасынан кийин ушул Исмаилга чейин аттарын атап иреттеген ушундай так далил жок дейт. Анан Исмаилден ары Ибрахимге иреттеген китептер бар экен. Анан ары Ибрахимден Адам алейхиссаламга чейин иреттеген нерселер бар. Ошого так далил жок деп канча деген алымдар китептердин эскерет. Мисалы Урван сөзү бар. Ма важадын ахадан я'рифу ма байна Аднан ва Исмаил. Биз эч кандай таба албадык ким ушул Аднандан Исмаилга чейин аттарын, адаттарын тартиптеп бергенди дейт. Куртубинин сөзү бар. Ла юхси ададахум иллаллах ва ла я'рифу насабахум иллаллах. Аднандан ары Исмаилге чейин аттарын, насапты эч ким атап ала албайт. Ушу Исмаилден пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын урпагы таркаган. Эми суроо болот, туугандар, бул нерсеге убакыт жумшап, эмнеге биз эмне урууга болуп бөлүнүш керекпи? Мынчалык бул нерсеге токтолуп деген. Эмне хикматы бар? Ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушундай шарапаттуу уруусуна токтолуп, ата тегин ушунчалык аталарын барын атап, уруларын. Эмне хикмат, эмне максат будан деген суроо жаралат. Биринчиден, туугандар, бул адам өзүнүн ата тегине так аталыш керек. Энесине кайтылган болбойт, жөөттөрдөй болот. Муну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде да эскерген. Биз аталарыбызга интисап кылабыз, таандык болобуз, энелерибизге эмес. Жалган, кыянат болот. Ар ким өзүнүн ата тегине аталыш керек. Башка бир баланы багып алсаңыз дагы, сиз багып кичинекейден чоңойтсоңуз дагы, ага өзүңүздүн атыңызды берип койгон болбойт. Ошол кимдин баласы болсо дагы, интернаттан алдыңыз, каяктан алдыңыз, ошону тактап, ошонун атасын аташ керек. Жалган айтпай. Бул боюнча хадистерде келген тыюу. Бул кыянат болот. Кыяматта дагы адам кыянат болот мунун баласына уштап тогон. Өз уруусуна кандай болбосун сен ата тегиң, ошого таандык кылып, аны өчүрүп салып, башка нерсени ат коюп, кээ бирлер апасы бага болсо тайтасынын атын коюп, бирөө бага болсо өзүнүн атын коюп, бала апасы бага болсо өзүнүн атын коюп, өзүнүн фамилиясын, өзүнүн төркүн жактарынын фамилиясын коюп, атын коюп, ушунун баардыгы туура эмес, туугандар. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушундай шарапаттуу уруусунан болгондугу өзү хикматтарынан айтат. Арабтардын адаттарынан мындай бир урматтуу, шарапаттуу, ушундай бир айбаты бар улуу уруулардан гана адамдар сөз сүйлөсө ошолорду уккан дейт. Ошолорго маани берген. Ал эми анын уруусу андай нерсеге ээ болбогон болсо, андай адамдарды көз килбей, сөзүн укпай, коомдо кадыр баркы деле болгон эмес дейт. Аллах таалам ушул динди жеткизүүдө адамдарда бул эң шарапаттуу уруулардан пайгамбарлар чыгарган дейт. Ошолордун сөздөрү өтсүн, дават кылганда, элди чакырганда бул дагы бир чоң бир өбүлгө жардам болсун. Адамдар ошодон айбатынан, мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам канча ошо өмүрүндө буга токтолобуз иншалла. Ошол уруусунан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Курайш уруусу урматтуу, даңктуу деп ошо кол сала албай, тийише албай, ошондой да жолтоо болгон. Ошол бул дагы ошо хикматтарынын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шарапаттуу уруусунан болгондугу. Адамдарды Аллахка чакыруудагы жеңилдик жана ага зыян жеткизе албаштыгы арабтар. Анын айбаттуулугу мына ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын урматтуу мындай аябай даңктуу чоң уруусунан болгонундагы себеп болгон. Бирок ушундай болсо дагы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү чоң уруудан келип, эскерип, динди жеткизип, эч кандай Аллах тааламдын алдында уруусу чоң болобу, кадыр баркы чоң болобу, ал ким болбосун жардам бербейт. Болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атасынын бир туугандары, абакеси ушул Абу Лахаб
атасынын улуу абакеси Абу Толип эмне болду? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жардам берсе дагы, жакыны болсо дагы эч кандай алар мусулман болуп же болбосо ушул уруудан эле пайгамбарга жардам берди эле деп эч кандай Аллах Тааламдан кандай десек жеңилдиктер болгон жок да. Мисалы Абу Лахаб капыр болуп өлдү, Абу Толип да капыр болуп өлдү. Болгон эле ошол бир жеңилдик, жеке ошол шапаат деп айтылат. Кыямат кайымында ошол денеси күйбөйт, таманында эле тозоктун оту турат, ошодон мейиси кайнайт деп келген. Ал эмне? Ошол пайгамбарга берген жардамы. Болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ишенген, бирок ошо ишенгендигин адамдарга чыгара алган эмес. Эл эмне дейт, журт эмне дейт? Мен журт башчысы болсом, эл башчысы болсом, ата энем тегимдин дининен кайтып кетти деп айтат деп ийменип ошодон кайта алган эмес. Кандай коркунуч. Ошон үчүн мен чоң атам молдо болгон, баланча тигинчи болгон, мен кыйын уруудамын деп, бирок амалың болбосо, ыйманың болбосо, намазың болбосо, анын баары текке кетет. Араб болуп ошо Курайш урунан болсо дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде бар, сох хадистеримизде оман батта бихи амалу ва лам юсри бихи насабу. Кимдин амалы шалак болсо, өзүнүн амалында амалы жок болсо, анын ата тегин шарапаттуулугу жардам бербейт. Кээ бирлер ошол ичип алса деле, ой мен чоң атам молдо болгон, чоң атам мечит салган, мындай болгон. Ал өзүнө пайда берет, сага пайда бербейт ал нерсе. Менин ата тегим кыйын болгон, биз кыйын уруудан болобуз, деп мындай болгон мен ата тегим деп. Антип башкаларды өзүңдөн ылдый көрүп, биз ушундай кыйын элбиз, кыйын уруубуз деп, ал үчүн эмес. Ал уруу ошол өзүңдүн тегиңди билиш үчүн гана, башкалардан өзүңдү өйдө көрүш үчүн эмес. Амалың болбосо, өзүңдүн ата тегиңдин шарапаттуулугу кыяматта жардам бербейт деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ачык айтты. Жахилияда, исламга чейин арабтарда ушул нерселер болгон. Уруулар бири-бирин ылдый көрүп, өзүн өйдө көрүп, мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай түшүнүктү келип жойгон. Ооба, интисап кылынат, таандык кылынат ар ким өз ээсине, уруусуна. Бирок ошол учурда бири-бирине басынтып, бири-бирин ылдый көрүп, андай нерсеге жол берген эмес пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Күндөрдүн биринде Аллахтын элчиси, бул Бухариде, Муслимде келген хадис, суралат. Ман акрамун нас, адамдардын арасынан эң ардактуусу ким деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сурап атат. Аллахтын алдында эң ардактуу, урматтуу ким экен деп сураганда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтту, ата теги же бул тегил деп. Жок, не деп жооп берди караңыздар. Кол аткахум лилла. Эң таквасы дейт. Аллах үчүн кимиси таква болсо ошосу. Колу лейса ан хада насалука. Сахабалар айтышты, бул жөндөн сураган жоксуз Аллахтын элчиси. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям экинчи жооп берди. Фа силер ошо ата тегинен айтып атасыңарбы деп. Фа акрамун нас Юсуф набиулла. Адамдардын ардактуусу бул Юсуф пайгамбар, Аллахтын пайгамбары. Пайгамбардын баласы бул. Атасы да пайгамбар, чоң атасы да пайгамбар болгон да, Юсуф пайгамбар. Чоң аталары ушул Ибрахим, Якуб, Ибрахим. Бул жөндөн да сураган жокпуз деди сахабалар. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям түшүндү, булар ошол арабтардын арасынан уруулардан ким жакшы деп атат турбайбы деп. Силер ошо арабтардын арасынан сурап атасыңарбы дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жооп берди. Алардын эң жакшысы деди. Караңыздар туугандар, көңүл буруңуздар. Эмне деп атат? Хиярухум фил жахилия, хиярухум фил ислам. Исламга чейин да кимдер жакшы болуп жүргөн болсо, исламга келсе дагы алар жакшы болуп калат. Бир шарт менен, туугандар, канысыздар, жакшы болуп калыш үчүн ида факиху дейт. Факиху деген ушул динди түшүнүп, үйрөнүп, акыйкатты үйрөнүп, билип, ошого амал кылгандар дейт. Шарт ушул. Исламга чейин дагы жакшы болгон, исламдан кийин да жакшы болот, эгерде алар үйрөнгөн болсо. Мисалы Бану Хашимдер, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ата тектери жакшы болушту, берешен болушту, коомдо орду болду. Бирок арасынан ыйманга келбегендер болду. Ошо Абу Лахаб окшогон, Абу Толип окшогон үйрөнүшкөн жок динди. Кайткан жок акыйкат жолго. Эмне жакшы болду? Жакман болду. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, ыйман келтирип динди үйрөнгөндөр ушулар эң жакшылар. Имам Суютинде сөзү бар, ушул хадиске улап
пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан адамдардын артыгы ким деп сураганда, мындай берешендүүлүгү жагынан, жалпылап айтылганда, берешен жагынан эң жакшысы, адамдардын арасында эң жакшысы бул Кудайга эң жаккан бул таквалысы деп айт. Себеби дегенде, таква адам бул жакшылыктын ээси. Дайым жакшылыкта жүрөт таква адамдар. Аллах болгон акысын берүүдө, адамдар менен болгон мамиледе адам канчалык таква болсо, ошонун жакшылыгы көбөйөт. Кайдимки жамгырдай, кайсы жерге барып түшсө, ошол жерди көгөрткөндөй, таква адамда кайерде болсо дагы алып сөзсүз пайда берет. Иши менен, сөзү менен бирөөгө зыяны жок. Бул дүйнөдө кандай жакшы болсо, акыретте да ошондой жакшы. Бирок бул нерсени сахабалар сураган эмесе, булар ошол арабтардын арасынан урууну сураган дейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагындай кылып жооп берген. Бирок Аллах Тааламдын адатынан жазылган мыйзам, адамдардын баары тең болбойт. Бир өйдө бир ылдый Аллах Таалам кээ бирлерди өзү артык кылып койгон. Ошол пайгамбарлардын арасында дагы өзгөчөлүктөр бар. Биринде мындай мүмкүнчүлүк берсе, башкага мындай мүмкүнчүлүк берген. Ошо адамдардын арасында мүмкүнчүлүк болот берген. Бирок ал мүмкүнчүлүгү менен биринен бири чөгүп калбайт. Аллах Таалам адамдардын баарына мүмкүнчүлүк берген. Ибадат кылууга, оңолууга, түздөнүүгө, адам болууга мүмкүнчүлүктү бирдей берген. Ошон үчүн мен уруум начарыраак экен, анан менин ата тегим бир аз слабыйраак болгон, же болбосо динде болбоптур, ошон үчүн мен дагы оңоло албай атам деп, андай болбойт. Бул үзүр, шылтоо жарабайт. Бул адам өзүн өзү алдоо. Мен ата тегим кыйын болгон, ошон үчүн мен да кыйынмын. Начар болгон, мен да начармын. Андай нерсе эмес. Исламда ошо тараза ошон бөлүнбөйт. Өңүнө, жынсына, ата тегине, акчасына, авторитетине, бийлигине бөлүнбөйт. Аллах Таалам алдында баардыгы тегиз. Бир гана ушул таквалык менен жакшы кылган амалында гана өзгөчөлүк болот тугандар. Мына көрдүңүздөр, арабтар ушундай нерсеге маани берген да. Уруулукка, ата текке, мына пайгамбар ошондой болсо ошонун оозторун жабышканда, эң жакшы шарапаттуу уруудан келип туруп, адамдарды жакшылыкка чакырып, анан ушул нерсени да жок кылган. Ата тек болот, ооба, шарапаты бар, орду бар, бирок аны менен силер Кудайдын алдында айырмаланып калбайсыңар. Аны менен адамдардын арасынан силер бириңер үстөмдүк кылып калбайсыңар. Эч кандай Кудай Тааламдан силерге андай бир өзгөчөлүк берилбейт. Өзгөчө болоюн дейсиңби? Анда мамилең оңдо. Оңол. Таква бол. Жакшы адам бол. Мына ушул менен сен өзгөчө болосуң. Анан башка бирөөнүн уруусу менен, ата тегиң менен, бирөөнүн өзгөчөлүгү менен сен өзгөчө болуп кетпейсиң. Хужрат сүрөсүндө 13 аят Алла Таалам айтат: "Я юхан нас инна халакнакум мин закарин ва унса ва жаалнакум шууба". Эй адамдар, биз силерди эркек ургачы кылып жараттык. Ар кандай кылып уруулардан, улуттардан кылып жараттык. Эмнеге? Таанышыңар үчүн. Силердин араңарда эң жакшыңар инна акрамакум индаллахи аткакум. Эң артыңар, эң жакшыңар такваңар деген. Ошон үчүн Ибн Таймия рахималлахтын бир жакшы сөзү бар. Аятка айтып неме дейт? "Валихада лейса фи китабиллахи ая вахида ямдаху фиха ахадан бинасабихи" дейт. Ошондуктан Куранда ачып окуганыңарда бирдей аят таппайсыңар, кайсы бир адамдын ата тегин мактап айткан дейт. Ата теги мындай эле тигиндей деген таппайсың. Вала ядумму ахадан бинасабихи. Ошол эле учурда бирөөнү да ата тегин жамандап андайды таппайсыңар. Эмнени мактайт Алла Таалам? Ва иннама ямдахул имана ва тaqwa. Иманды, таквалыкты мактайт Алла Таалам. Ва ядумму бил куфр вал фусук вал асиян. Ал эми капырчылыкты, бузукулукту, күнөө, жаман ишти Алла Таалам жамандайт. Жанагы жахилия түшүнүктөрдөн тугандар, кээ бир учур адамдар бир туура эмес кылып койсо, ата теги жаман да, атасы жаман, уруусу жаман, чоң аталары жаман. Мына ошон үчүн бул жаман деп Аллах сактасын. Жахилия бул, мындай түшүнүк. Адамды бир ката кылып койсо, ар бир адам өзүнүн катасына өзү жооп берет. Бирөөнүн күнөөсүн бирөө тартпайт. Ата тегине сөз тийгизип, бир туура эмес ишин кылып калса, ошолор жамандап сөгүп, бул жахилиядан тугандар. Исламга чейинки доордогу жаман адамдардын кылыктарынан.
ушундай нерседен алыс болойлу. Аллах Таала буйрса, кийинки сабактарыбызды ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянына киришебиз. Ошо төрөлгөндөн баштап ар бир машхат деп коет, нерсесинен пайдаларды, эмне хикматтар, эмне пайдалар, эмне өкүмдөр бар, ошо алымдар эскергенди эскеребиз туугандар. Ушул биринчи, экинчи, үчүнчү сабактар ушуга чейин ушул пайгамбарыбыздын аттары, ата теги, ушуга тиешелүү нерселерди өттүк. Андан кийин ушул ата тектерин эскерип атып, Ибн Кафир рахимахулла пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кыямат кайымда берилген шапаатты, чоң шапаат деп коет. Муну Аллах Таалам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга берген. Өзгөчөлүктөрү бар. Кыямат кайымда кабыр биринчи жарылып тирилгендиги, суракта адамдардын алдында тургандыгы, кыямат күнүндө эч бир пайгамбарлар кыла албаган шапаатты пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бергендиги, пайгамбарлардын акыркысы болуп келгендиги, адамзаттын тарыхында Адам алейхиссаламдан кыямат кайымга чейинки келген адамдардын эң шарапаттуу болгондугу, ушуларды эскерип, аны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү да хадистеринде эскерген. Аллах Таалам ушундай мүмкүнчүлүк берген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошондой улуу пайгамбардын үммөтү болуп атабыз биз туугандар. Ушу кыямат кайымда улуу даңкталган махшарда жер теп-тегиз болот. Ошол кыямат күнүндө туугандар бир эскерип кетүүчү нерсе. Кыямат күнүндө ар бир күнү бул дүйнөнүн 50.000 жылы деп келет. Ушуну элестетип көрдүңүз беле? Бир күнү бул дүйнөнүн 50.000 жылы. Мына биз 50-60 жыл жашайбыз, мейли 70-80 жыл жашайлы. Мына ошондой кыямат күнүндө күн найза бою турганда, адамдар кыйналып турганда, ошондой шапаат кылуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга мүмкүнчүлүк берген Аллах Таалам. Ошо шапаатка дагы кимдер татыктуу болот? Шапаатка бар эле адамдар түшө бербейт. Шапаат деген ошол жамандыктан алыстатып, Аллах Тааламдан жакшылыкты сурайт. Ошол сураган суроосу менен, Аллах Таалам урсаты менен, ыраазылыгы менен ошону бейишке киргизүү деген сөз да. Жеңилдик берүү деген сөз. Ошондой мүмкүнчүлүктү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга берген Аллах Таалам. Бирок ошого да татыктуу адамдар бар, татыксыздар бар. Ага Аллах Таалам урсат бергендер бар, урсат бербегендер бар. Ошону биз билип алыш керек. Кандай адам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шапаатына татыктуу болот. Ошондой оор күндө, бир күнү 50.000 жыл болгон сурак күнүндө элестетип көрөлү туугандар, биз 50-60-70 жыл жашайт экенбиз. Алымдар айтат, карап көрсөң, мисалы 60 жыл жашаган адамдын 1/3 бөлүгү уйкуга кетет. 24 сааттын 1 бөлүгүн бөлсө 8 саат. 8 саат уйкуга кетет. Бул дагы мындай бир режим сактап көп уктабаган адамдын өмүрү да. Канча деген адамдар бар. Түндө да уктайт 8-9 саат, күндүз уктагандар бар. Мындай чыкканда 60 жыл жашаган адамдын 20 жылы уйкуга эле кетип атат. Анан 20 жылың болсо, ары бары акыл эсиңе келгенче ушу 20га чыгып акыл эсине келгендер бар. Балалык, жаштык кылып өтүп кетет. Дагы бир бөлүгү кетти. Анан ары 20 жылың кураган кекиртек, күнүмдүк оокат деп отуруп өтүп кетип атпайбы? Өмүрүбүз. Жеген, ичкен, тарап ара сүйлөгөн убакыттар канча жыл кетип атат. Аз туугандар, өмүрүбүз өзү аябай аз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка хадистерде айткан, мен үммөтүм 60 менен 70-тин ортосунда эле болот. Азы гана ошол өмүрдөн өтөт. Ана эмне үчүн биз ушундай улуу күн алдыбызда турат? Бул дүйнөдөн алыстап баратабыз күн өткөн сайын. Бир күнү 50.000 жыл боло турган суракка жакындап баратабыз. Ошондой суракка баратабыз, ошо даярдыгыбыз кандай? Ошол күндө ушундай мүмкүнчүлүк берген Аллах Таалам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан биз билебизби? Ошонун сүннөтүнө эришип атабызбы? Ошондой улуу күнгө даярдык көрүп атабызбы? Ушундай кыска өмүрдү 20 жылын уйкуга коротсок, 20 жылын жумушка коротсок, 20 жылын дагы жаштык кылып өткүзүп салдым десек, ибадатка каякта убакыт калды бизде? Даярдыгыбызга каяка убакыт калды? Мына азыр кыямат кайым белгилеринен жылың айлап өтүп атат, айың жумалап өтүп атат, жумаң күндөй өтүп атат. Айрым мусулмандар, ой, бүгүн жума болуп калдыбы деп ушинтип атат. Себеби деген азыр азгырыктар аябай көп. Азыр мурункундай болуп убакыт коротуп, бирөөгө жолук мунун, ай баланчага жолобо, ал жаман адам сени бузуп салат жолдон дечи. Азыр мына эч кимге жолобой эле бузулуп кетет адам. Кичинекей жанагы телефонду кармап алып, ааламды сүзүп жүрө берет. Эмне бузук ишти көрөмүз деп көрө берет. Ошон үчүн бизде алаксыткан нерселер аябай көп. Убактыбызды үнөмдөп, өмүрүбүздү бартап, мүмкүнчүлүгүбүздү колдонуп калайлы. Ошондой күнгө даярдык көрүп,
пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шапаатын илим кылайлы. Кандай адамдар татыктуу экен шапаатына, иншалла кийинки сабактарда эскеребиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын билүү менен ушундай адамзаттын тарыхында эң шарапаттуу болуп келген «Уаин тутиуху тахтаду» ушуга баш ийсеңер силер түз жолдо болосуңар деген алат. Эгер мени жакшы көрсөңөр ээрчигиле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга деген, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, ошондо мен да силерди жакшы көрөм, күнөөңөрдү кечирем деген. Канча нерселер эскерилген. Кыргызда айттык го мурунку сабак, тааныбас ыйлабас. Сен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ине жүүнүнө жакшы билбесең, кантип жүрөгүңдө сүйүү орнойт? Кантип сен аны ээрчи аласың? Кантип башка адамдардын сөзүнөн өйдө кое аласың пайгамбар? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, болду мен аткарам деп, жүрөгүң тыз деп, ошого баш ийип, моюн сунуп, өзүңдүн напсиңди ойнотуп, тигил бул дебейсиң. Аны сөзсүз биз сираны окуш керек. Мына ошондо сүйүү жүрөк орнойт. Анан ошондой кылып иншалла сүннөтүн аткарууга бизге мүмкүнчүлүк болот. Баарыбызды пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кыямат кайымда шапаатына туш болууга насип кылсын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнө татыктуу момун мусулмандардан кылсын бизди. Ушу сүннөтүн амалын аткарып, Аллахтын сүйүктүү пенделеринен болойлу. Уккан билгендерибизди амал кылайлы жана башкалардын жакшылыгына себепкер болойлу.